Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн силерге bir кызыктуу bir маек куруп беремин. Bir 3 мүнөттүк эле. Анан силерден сураныч, бул видеону көрөрдөн мурда мына үстүндөгү плюсту басып койсоңуздар. Подписка болуп каласыздар дагы, дайыма менин ушул видеолорума күбө болуп турасыздар. Мындан нары дагы көп кызык видеолор чыгарабыз. Анан мен силерге айтайын деген сөзүм, мына ушул Кыргызстанда азыр жашыл мурас, жашыл Кыргызстан, бир жарандан бир көчөт. Анан кийин ар бир райондордо, ар бир областтарда, ар бир айылдарда көчөттү отургузуу жараяндары жүрүп жатат да. Мына ушул көчөттөрдү мына ушул организациялар, мына ушул дүйнөлүк баягы ООН программасы бар экен. Анан одан сырткары Всемирный банк развития берет экен, Азиатский банк развития берет экен акчага ушул Кыргызстанды көктөндүрүүгө. Эмне себептен ушул көчөттөрдү булар өтө кымбат сатып алышат. Жалаң Өзбекстандын көчөтүн алышат. Мына ошол көчөттөргө турецкий, итальянский бааларды коет дагы. Өкүртүп барып туруп анан барып отургузуп коюшат. Өзбекстандын, Кыргызстандын көчөттөрү такыр өспөйт. Аны бардыгы эле билет. Бирок ошол көчөттөрдү эмнегедир мына ушул кайра алып келип эле ушул отургузуп атышат да. Эмне себептен ошол акчаны мына ушул сапаттуу көчөттөргө жумшап, анан кийин мына ошол көчөттөрдү мына жарандарга бекер таркатпайт да. Мына мисал үчүн менин коңшуларымдын акчасы жок, көчөт алып отургуза албай атат эле. Биз колдон келишинче жардам берип ошолорго көчөт беребиз да. Мына отургузуп алгыла 10-ду, 20-ны. Алар ошол көчөттөрдү кууратпай карайт. А мына ошол жогорудагы организациялар, мына ушул программалар, Жашыл Мурас, Жашыл Кыргызстан, Зеленое наследие, дагы эмне деген мына ФАО берип атат акча, Арис каржылап атат, Жайка, Койка, ар кандай дагы кичинекей фонддор акча берип атат. Мына ошол акчаларды булар сапатсыз көчөттү алат дагы, анан кийин суусу жок жерге отургузуп коюп атат. Ошолордун почти 90% курап калат. Эмне себептен ошону элдерге эле берип койбойбу? Элдерге мына канча жериңиз бар? 5 сотик жер бар. Так, Полукарликтен ушул жерге Кокон Гиластан эң эле аз дегенде 35ти отургузсаңыз болот. Мына сизге 35 көчөт, кууратпай жакшы караңыз. Эгерде куурата турган болсоңуз, мунун баасы 500 сом же 600 сом төлөйсүз десе, ошол элдер ошону кууратпай сактап калмакта. Мына эми азыр логиканы карап көргүлө. Садыр Нуркожоевич акча бөлүп берип атат. Миллиарддаган акчаларды бөлүп берип атат буларга. Булар алып барып туруп ошонун бардыгын эч качан өспөй турган жерлерге, суусу жок жерлерге отургузуп коюп баса берип атат да. Кана логика. Урматтуу мекендештер, ушул менин видеомду бөлүшкүлө, ушуга репост кылгыла. Анан кийин шуну деген бардыгыңыздар комментарий жазгыла. Ушул көчөттөрдү кийинки жылы элге берсин, элге. Мына Баткен облусуна берсин 1 миллион көчөт. Ош облусуна берсин 1 миллион көчөт. Анан кийин мына тетиге Арча, Туя, Ел, Каражыгач, анан кийин Дуб, анан кийин мына Зараң, Мажрымтал, Мырзатерек, анан Бакатерек дегендерди отургузганды токтотсун. Ал бизге кереги жок. Бизге деген мына шаардын ичине каштаны отургузсун, эң абаны жакшы тазалайт. Анан кийин мына ушул айылдарга болсо жалаң түшүм бере турган мөмөлүү дарактарды берсин. Слива берсин, коңгилас берсин, анжир, хурма, анар, гилес, алма, алмурут алып берсин. Мына элдер ошону отургузса, ошол биздин экономиканы көтөрөт. А бул азыркы булар жумшап аткан акчалар 1 сом киреше алып келбейт. Бардыгы кайра курап калат. Мына туугандар, бүгүнкү айта турган сөзсүз подписка кылып, ушуга лайк басып, перепост кылып, комментарий жазып кетсиңиздер туугандар. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.